Дыйкан үчүн мол түшүм алуу анын түпкү максаты. Дал ушул мезгилде дыйканчылык жакшы колго алынып жатат десек да болот. Ал эми дыйкандын негизги аракетине кошумча бул түшүм үчүн кошумча азык берүү. Мындайда албетте биздин адистер да жардамга келишет. Ал эми дал ушул кездерде дыйкан өзү деле агроном окумуштуу болуп калды десек да болот. Биз бүгүн мына ошондой кошумча түшүм алуу же болбосо түшүмдүүлүктү көбөйтүү максатында аракеттерин көрүп жаткан Сузак районундагы Көгөрт айыл аймагынын дыйкан фермерлеринин бир чарбасына келдик. Жылда будай эгебиз. Бул кайракка бизде только будай эле эгебиз, арпа эгебиз. Анан анча-мынча беде эгилет. Беде бирок жакшы түшүм бербейт. Бир жыл бир эле орулат, эки түшүм алыш кыйын. Анан ушу будай, арпа элдин көпчүлүгү эле ушундай эгет. Канча аянт телейт? Азыр бу жерде үлүш жерим 2 гектар. 2 гектар. Жылда канчадан түшүм аласыз ушул жерден? Кайракы жерден? Бу жерде 25 центнер, 20 жакшы болбогондо болбой деле калат. Күнү көп ысык болуп кеткенде 10 центнер, 15 центнерге зорго жетебиз. Жаанчыл болуп калса 30 центнерге барып калат. Негизи чыгымды актайбы? Чыгымды акташы кыйыныраак болуп атат азыр. Удобрениялер кымбат. Өзүнөн өзү болуп калат, анан эми дыйкандар эте ошону эгип атабыз да чыдап. Трактор өзүңүздүкүбү? Трактор өзүнүкү. Демек башка дыйкандарга караганда сизде бир аз жеңилдиктер бар экен. Трактор өзүңүздүкү, Жеңилдиктер бар, ооба. Анан азыр эми мына сизге жардам иретинде десек болобу, атайын адистер келип атат да. Сиз булар менен кантип кызматташ болуп атасыз? Кантип уктуңуз булар менен? Булар менен ушу дарый алам деп бардым эле Жалал-Абадка. Барып анан кийин ошо таанышып калып анан булар сиздин 2 гектар жериңизге дагы себели тажрыйба кылалы. Анан ошо сизди көрүп элдер дагы эме болсун. Жакшы результат болуп калса, элдерге дагы пайда болобу деп анан келип азыр тажрыйбаны баштаган турушат. Негизи кандай жардам болот? Ошо түшүмдүүлүгүн арттыргангабы же кандай болот азыр эгер дары чачып беришсе? Азыр булар ошо ото чөбүн өлтүрөбүз деп атат, анан аны менен кошо удобренияны кошо беребиз деп атат, суюк удобрение. Жакшы эме эффект берет деп атат. Ошого ишенип азыр баштаган атабыз, Кудай кааласа. Догал компаниясынын Тифис деген гербицидин колдонуп жатабыз. Бул гербицид жөнүндө кененирээк айтып кетсем, ичинде 3 түрлүү таасир этүүчү заты бар. Башкача дыйкандарга мындай түшүндүрөлүк кылып айтсам, ичке жалбырактуу, жазы жалбырактуу, анан сиз өзүңүз айткандай жана сойлокту да ала турган гербицид болуп эсептелинет. Бул гербицид менен жанында өзүнүн прилипатели болот, атайын. Бул эмне кызматты аткарат? Бул өсүмдүккө гербицид чачканда толук жайылышына жакшы жардам берет да. Ошондо гектарына 300 грамм, анан 1 литр прилипатели менен кетет. Сиздин жериңизге 2 гектарга сыноо жүргүзөйүн деп жатабыз. Ошондо 600 грамм менен 2 литр прилипательди колдонобуз. Ошондой эле бардык өсүмдүктөргө гербицидди колдонгондо стресс абалына түшүшү мүмкүн да. Ошол стресс абалдан чыгарыш үчүн биздин компанияда өсүмдүктүн өсүүсүн жөнгө салуучу Мегафил таблет деген өзүбүздүн каражатыбыз бар. Буну дагы кененирээк айтып кетсем, бул таблетка түрүндө болот. Таблетканы кадимкидей эле сууга салсаңыз, бул өзү ээрип туруп, анан кийин ошо менен гербицид менен чогуу чачасыз. 1 гектарына 10 таблеткадан кетет. Ошондо сиздин жериңизге 20 таблетка кошобуз. Анан кийин негизи гербициддин суюк түрлөрү болот, гранул түрлөрү болот, порошок түрлөрү болот. Бул гранул түрү. Ошондуктан бул биз бачокко куярдын алдында өзүнчө бир смесь даярдап алабыз дагы. Бул жактан жакшылап ээрип туруп, анан кийин бачокко куябыз.
Андан кийин прилипательди коебуз. Анан кийин таблеткаларды салып туруп анан кийин чачабыз. Ушунун баардыгын өзүңүз колго жасагансызбы? Жок, бул өзү турецкий эме бар эле, аппарат эле. Буну ушундай эме баллонго койдук. Турецкий баллон эмне көп артына илме болчу. Бул баллонну эсебей турган кылып өзүбүз жасадык. Колго жасадыңыз, Ооба. Эми бул эмне кызмат кылат? Бул ушул гербис дары себебиз эгинге. Ошо өсүмдүктөрдүн чөптөргө каршы, куртка каршы, анан менен бирге удобрение, суюк удобрениени да берип атабыз. Ошо экинчисин көрөбүз деп. Сиз биринчи жолу ушундай кызмат кылып атасызбы же буга чейин да жасагансызбы? Жок, буга чейин деле істеп жүргөнбүз. Элге демек элге кызмат кылып атасыздар, Элге дагы кылабыз, өзүбүздүкүн дагы кылабыз. Элге дагы кызмат кылабыз. Мына азыр бул бочкага куюлду, Суу, ооба, дары коюлду. Азыр эми чачасыз. Чачабыз. Анан мени кызыктырган нерсе бул жерде артында турган ошо дары чача турган Аппарат. жабдык дейли. Ошол да колго жасалган окшойт. Жок, артындагы ал ошол турецкий эменин аппараттын буга койгонбуз да. Улаштырдыңыз. Улаштырып буга койгонбуз. Өз негизи бул турецкий аппарат. Анан ошо баллонду кылып жасаганбыз да. Анан бир чачканда канча аянтты алып кетет? Аянтты 8-9 метр алат. Ошондо бизге азыр узуну 1000 метр берчи. Ошондо 90-80 сотик жер бир барганда эле бүтөт да. Сиз азыр даярдаган дары ошо сиздин белгиленген 2 гектар жерге жетет да. Жетет, Кудай кааласа жетет. Эми сиз мына азыр адистердин жардамы менен ушул дарыны кантип колдонушту үйрөндүңүз, Үйрөнүп алдыңызбы? Үйрөндүк. Башкаларга да үйрөтөсүзбү? Башкаларга да эле үйрөтөбүз да, элдерге дагы айтып деп себебиз деп турабыз. Кудай кааласа ушу жакшы эле эффект берсе, урожай эме түшүмдүүлүк көп болуп, мындай бизде эми главный жерде сойлок деген бар го, ошол сойлок чөп өлсө деп ойлоп атабыз. Ошол өлөт деп берип атышат азыр. Ушул эгер ушу өлүп баягы зыянкечтин баарын эме кылып эффект жакшы болуп, түшүм жакшы болсо, ушу элдин баары ушундан алышка аракет кылабыз. Мына азыр ушу кызмат көрсөтүүдөн дыйкан көп нерсени үйрөнүп атат. Биринчиден мынау азыр гербицидти колдонуу менен көптөгөн отоо чөптөрдү жок кылып, ошонун эсебинен буудай азыгын, жерден болгон азыгын толук эсепте алат дагы түшүмдүүлүгү көбөйөт. Мунун түшүмдүүлүгү бир нече жолу эсеге көбөйөт да. Мунун кээ бир эсептөөлөргө караганда 10-15-20 центнерге чейин көбүрөөк түшүм алганга мүмкүнчүлүк болуп калат да. Биз жаңа ачылган агродүкөндү көргөнү кетип баратабыз. Ал агродүкөндө нукура европалык стандартта жасалган агрокаражаттар жана ошол айыл чарба кызматкерлерин, айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөргө сунушталуучу, ошолорго кызмат көрсөтүүчү препараттардын
сатыла турган дүкөн. Мына азыр эле айтылган агро дүкөн ушул жерде жайгашыптыр. Бул Ош Бишкек авто трассасынын боюнда, Жалал Абад шаарына кире бериш жерде. Албетте чакан жай болгону менен бул жерде дыйкандарыбыз үчүн эң керектүү дары дармектер, ошондой эле уруктар сатылат экен. Анда эмесе ичине кирип көрөлү. Мына Исмадияр мырза, сиздин дүкөнүңүзгө келдик. Негизи бул жерде эмнелер сатылып атат азыр. Анан алгач мына Догал деген фирмабы эмне ушул жөнүндө да маалымат берип, андан кийин Бул дүкөн Турциянын Догал деген компаниясынын каражаттарын сатуучу дүкөн болуп ачылды. Бул каражаттар биздин айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында, ошолорго жардам көрсөтүү максатында ачылган дүкөн. Бул жерде агро каражаттар коюлган. Атап айтсак, инсектицидтер, гербицид, фунгицид деп атайын бөлүп жазып койдук. Жана башка препараттар бар. Бул жерде баягы айыл чарба өсүмдөрүнө тоскоол болчу продукциясын өндүрүүдө өтө чоң көйгөй жаратуучу зыянкечтер, илдеттер, ото чөптөр жана башка нерселер тоскоол болот да. Анан ушу жогорку түшүмдүүлүктү алуу үчүн ушундай каражаттарды илгертен бери колдонуп келген. Ошол эле ыкмаларды биз улап, ушул компаниянын каражаттарын алып келип ачканга туура келди. Бул каражаттардын өзгөчөлүгү өтө стандарттуу, Европа стандартында жасалган, ошонун үлгүсүндө даярдалган препараттар болуп эсептелет. Бул жанагындай зыяндуулугу өтө минималдаштырылган. Ошондуктан биз ушул нерсени келип дыйкандарга жардам берип, кеп кеңештерибизди берип, билген насааттарыбызды айтып, ошолорго жогорку түшүм алууга жардам берүүнү көмөктөшүп атабыз. негизи ошо келген кардарларга баягы өзүңүздөрдүн кеңештерди айтып, кантип колдонуш керек? Бардыгы айтылат да, Сөзсүз түрдө келген кардарларга биринчи сурайбыз, эмне болуп атат, кандай көйгөй менен келдиңиздер, эмне маселе болуп атат деп. Ошолорду угуп туруп, анан тиешелүү сунуштарыбызды берип, анан колдонуучу препараттарды, каражаттарды, анын нормасын, кайсыл убакта, канча, кантип колдонуш керек, бүт бардыгын немесин айтып, колдоо тартибин, ыкмасын айтып берип, узатып коебуз. Андан тышкары кийин колдонгондон кийин дагы эмне болду, кандай болду деп жыйынтыгы кандай, результаты кандай, ошону сурап турабыз. Анан дыйкандарды сөзсүз түрдө кызыктырат бул препараттардын баасы. Башка дүкөндөрдөн, жоксом атайын аптекаларда бар, агро, ошолордон айырмачылыгы барбы? Таза товар, таза жакшы товарлар бир аз жогору болуп калышы мүмкүн. Ал эми жасалмалуу же башка бир кандайдыр башка фирманын препараттары арзан болуп калышы мүмкүн. Ошону дыйкандарыбыз түшүнүш керек. Бул жерде мына препараттардын жанагы калдык, жосум зыяндык калдыктары өтө минималдаштырылган да, же болбосо калдыктар зыян адамга, жосум жандыктарга зыяны өтө аз, жок деп айтсак. Мен ава үйдө беден бар эле десеңиз, ошо бир аз курттар чуат, жейилип кетип атат. Ошо дарыларыңыз барбы? Бар дары. Кандай беден канча? 1 гектар беден. 1 гектар, курттун немесин көрдүңбү? Ооба, бүчүрөйүп калып атат. Куруп кетип, үстү жагын жабып. Үстү жагын жабып атабы? Ооба. Үстү жагын жабып атса, жаңы өсүп келаткан жабып атабы? Жаңы өсүп келип аткан жабып атат, ооба. Анда болсо, мынабы доксин деген дары бар. Доксин деген дары өтө ошо сен айтып аткан бедеге түшкөн курттарды жейт, алат.
Bunun аты жанагы фитономус деген, сен құртып атпайсың ба? Ошо фитономус деген неме болот, тиги зыянкеш болот. Ошону колдоно турган дары бул. Бун апарып эле сырасы колдоно берем де. Токтоп туруңуз. Муну ошол 1 гектар жерге кете турган каражат. 1 гектар жерде турган каражат. Муну 250 литр сууга аралаштырасың. Биринчи маточный раствор деп коет. Биринчи бир 50 литр сууга кичинеден аралаштырып алып туруп, анан кийин 200 литр сууга коюп, анан чачуучу аппаратыңар трактордун аппаратыбы же колдо чачылабы? Колдо чачылат. Колдо чачыла турган болсо, ошону бир сыйра жакшылап кылып растворду жасап алып туруп, анан аралаштырып, сонун каражаттарды сөзсүз түрдө колгапты кийип, маска тагынып, резинка өтөк жана өзүң сактай турган нерселерди колдонуп туруп, анан кийин чачасың. Чачканда эртең мененки салкын убакта, анан кечки түштөн кийинки салкын убакта азыр эми озо чарга чейин чачасың, күн ысыкта чачпайсың. Чак түштө болбой калат экен. Чак түштө чаксаң болбойт, шамал болуп турганда чачсаң дагы болбойт, жамгыр жаап атканда дагы болбойт. Эффективность жакшы эле көрсөтөт. Эффективность Кудай буйрса жакшы. Буну колдонуп келатат. Башка жерлерде колдонуп, буну өтө жогорку баада татыган препарат, доксин деп коет. Бизде дагы антистрессовый препараттарыбыз бар. Ошол өсүмдүк дары алгандан кийин кичине салпай чыгат, өзүн жоготуп. Ошол убакта жанагы препаратты берсең, тез көтөрүп өзүнүн нормалга келтирет. Стресстен чыгарып турган препараттар бар. Аны да көрсөтөм. Каалап, мен эми сунуштап атам. Жакшы болот көргөнсөңүз, эми бул дарынын деле эффективность берген жакшы да болот. Ооба, сөзсүз түрдө. Мынабы мен айтып аткан. Мынабы препарат аминовид деп коет, антистрессовый эффект берет, жана мен айтып аткан. Бедеге да кете береби бул? Сөзсүз. Бедеге бардык өсүмдүктөргө кете берет. 1 гектарына 600 граммдан 1 литрге чейин. 1 литрге чейин. Ооба, 1 литрге чейин берсе боло берет. Анан кийин бул мындай каражаттар бар. Бизде башка колдонулуучу каражаттар бар. Мынабу мисалы мынабу мегафил таблет деген бар. Мегафил таблетти өтө кымбат баалуу таблеткалар. Булар ушу бедеге берсеңиз аябай жакшы эффект. Бул эмне кылат? Эмнеге эффективность? Бул дагы антистрессовый эффекти берет. Бирок негизи түшүндүүлүккө, асылдуулугуна, сапаттуулугуна, буну иммунитетти көтөргөнгө, өсүмдүктүн иммунитетин көтөргөнгө, жана башка ушу өтө пайдалуу. Муну баардыгын өсүмдүккө берсе болот. Нормасында айтып берем, эгерде ала турган болсоңуз. Ушул Макталан ошо бересиң. Бактияр мырза, ушу Догал фирмасынын Кыргызстандагы өкүлү экенсиңер. Бул жак менен кандай кызматташ болуп калдыңар, анан кандай жардамыңар тийип атат? Биздин ушу коргоочу каражаттарыбыз эң негизгиси ушу түшүмдү көбөйтүүгө багытталган каражаттар болуп эсептелет. Башкача айтканда ошол түшүмгө түздөн түз кедергисин тийгизе турган зыянкечтерге, ооруларына, илеттерине, ото чөптөрүнө каршы жана өсүмдүктү өстүрүүчү стимуляторлор деп коебуз. Ошолорду биз дыйкандарыбызга алып келип, ушул жерде сунуштап атабыз. Буга чейин биздин өкүлчүлүктөр башка Кыргызстандын башка областтарында, Бишкек шаарында дыйкандарыбызга сунушталып, бүгүнкү күндө иштешип келебиз. Жалал-Абадта буга чейин болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошо дыйкандарыбызга, Жалал-Абадтагы багбан дыйкандарыбызга жеткиликтүү болсун деп бул жака ошо өкүлчүлүгүбүздү ачтык. Кошумча азык бул мол түшүмгө өбөлгө. Андыктан биз дыйкандарга дал ушул мезгилде дыйканчылык кылып жаткан биздин жарандарыбызга айтарыбыз, ушундай азыкта кошумча азык берүүнү унутпаңыздар дейбиз. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү ушуну менен соңуна чыгабыз. Саламаттуу калыңыздар.